Karşıdan el kaçıp aşık olup yol basıp, karın kürüp bel aşıp, katınlarıyla yol basıp. Көтерілішінен кейін қайры Ақтыбақтардағы Қачпайлы деген чоң кеңеште ушул жерде өтүптүр. Акчубак көтөрүлүшү тууралуу бала кезимен көп уктум. Анткени мен ушул чөлкөмдө төрөлүп өскөм. Бирок анын маанисин, масштабын билчү эмесмин. Эл оозунда көтөрүлүшчүлөр аеосуз жазаланганы, анан бөтөн өлкөдөгү бозгундагы турмуштун азап тозогу тууралуу азыркыга чейин айтылып келет. Эшин алдына сүйрөп чыгып алып тастаган экен, агаңдын табасын айтпасаң деп туруп алып тастап басып кеткен экен. Ушундай алды чоң эме ошо айда көп ыйлап калып эле да. Бул трагедия совет мезгилинде жаап жашырылып, ал тууралуу ачык сүйлөөгө тыюу салынган. Азыркыга чейин архивдеги айрым маалыматтар ачыкка чыга элек. Бүгүнкү күндө дагы эле болсо жашыруун гриф менен сакталат да. Танисте бул чыгарылышта өткөн кылымдын 30-жылдарынын башындагы нарындагы черик же Акчубак көтөрүлүшү тууралуу айтып берет. Мен айыл аксакалдарынан Акчубак көтөрүлүшү тууралуу эскерүүлөрдү угуп чоңойдум. Бирок ал эл оозунда эле айтылбаса, тарых китептеринде таптакыр жок эле. Мен бул окуянын маанисин, масштабын билчү эмесмин. Бул жолу 1931-жылдагы Совет бийлигине каршы көтөрүлүш тууралуу кенен айтып берүү үчүн балалыгым өткөн айылга кайрылып келдим. Башынан Актала жана Жаңы Үч айылынын ортосунда жайгашкан бул мечитти айылдагылар Акчубак мечити дешет. Мечиттин бери дегенде 2 кылымдык тарыхы бар. Бул Акчубактын чоң мечити аталат. Муну Акчубактан чыккан Маданбек бий курдурган деген сөз бар. Кайсы жылы курулганын толук билбейм. Акчубак көтөрүлүштүн астында дагы ушул жерде жыйын өтүп, Качпайлы деген бүтүмгө келишип, андан кийин Акчубактарды кысып аргандай туура эмес иш чара болуп, экинчи сорт азаматтар көргөндө чыдабай калса керек, анан уюшуп көтөрүлүш кылып, анан Акчубактын көтөрүлүшү деген ат менен Кытайга качып, анан кыргынга учурап атпайбы. Азиз Мамбет Мусаев Акчубак же черик көтөрүлүшү атыкан окуяны улуулардан угуп, аки чүкүсүн жакшы билген кишилердин бири. Анын чоң атасы ошол убакытта азыркы Казыбек айылынын тушундагы мечиттин имамы болуп турган экен. Ушул жерде жанакы көтөрүлүшкө чоң байланышкан нерсе бар. Ошо жыйын болгон күнү чоң атам ооруп төшөктө экен, эл кетип атканды инисин дагы жибербей, жыйынга жиберип, анан ошондо эл тарап келгичекте каса болгондо сүйлөп атты. Тетиги
жарын үстүнө коюлган. Анан чоң эми эгин туюктап деп жана кырк өткөндүн эле эртеси качканбыз дейт. 4-7 далага чыкканда. Ат башынын түштүк ыптасындагы бир топ айылдарды черик, анын ичинен ак чубак уруулары жетешет. Көтөрүлүштүн аталышы дагы ушундан улам чыккан. Гүлзат Абдалиева архивди казып, эл оозундагы эскерүүлөрдү жыйнап, бул окуя тууралуу алгачкылардан болуп изилдеп чыккан тарыхчы. 31-жылы июнда башталып, 31-жылы сентябрга чейин токтомдорда. Анан ушул токтомдордун ичинен эң кызыгы ушул нарын аймагынын ичинен ат башынын элдеринин Кытайга качышы жөнүндө маселе каралат да. Эмне үчүн качып атат? Бул бай манаптар менен байланыштырат дагы. Анан бул жерде көрсөк болот, ушуну жакшылап тартсаңыздар да болот да. Мына черик деп атат. Ошол черик уруусунун ошо Кытайга качышы жөнүндөгү ал уруулук түзүлүшкө жана бай манаптарга тыгыз байланышканын көрсөк болот да. Элдин маанайын текшерип турушканда, ОГПУ, ГПУ элдин маанайын текшерип, ошо ар бир кантон боюнча. Анан бул жерде ошол нарын кантонун жазат да, элдин маанайы кандай. Эмне үчүн ушул эки Кытайга качабыз деп атат деп, башкача айтканда ушак айыңды чогултушкан. Ушак айыңдар кимдер чогулткан? Чачтарач биринчиден, өтүкчүлөр. Анан ошол экилер элдин ичинде ошол эки атайын жанагы баканостор болгон экен да, ГПУнун. Но контрреволюция не сложила оружие. Началась гражданская война. Көтөрүлүштүн негизги себеби кеңеш өкмөтүнүн кулакка тартуу, мал мүлктү ортолоштуруу саясаты, дан салыгы, анан жергиликтүү башкаруучулардын катаал мамилеси болгон дейт тарыхчы. Элдин нааразычылыгы күч алган. Анан чегарачылардын дагы мына ошол эки элге болгон мамилеси дагы сөзсүз түрдө бул таасирин тийгизбей койгон эмес. Анан ошондуктан эгерде партиялык документтерди карай турган болсок, ошол 31-жылдан кийин ушул чегарага өтө мамиле кылуу жөнүндө жана чегарачыларды тыкыр көзөмөлгө алып, аларды тыкыр текшерүү менен ошо чегарага коюу маселеси көтөрүлөт да. Демек ошол карапайым калкка ошо чегарачылар тарабынан дагы куугунтук болгондугу, аларга үстөмдүк көрсөткөндүгү мына ошол документтерден да билсек болот да. Адеп эл топтолуп көтөрүлүш дүрт эткенде, алып барман топ Кыргыз-Кытай чек арасындагы Акбейт чек ара тозотунун башчысына кол салышкан. Ага кол салгандар Кызыл Акун жана Молда Акун аттуу кишилер болгону азыркыга чейин эл оозунда айтылып келет. Мен чоң атам өзүнүн аты Акун. Молдайыр баласы Акун да. Анан өзү кызыл түстүү болгондон кийин баягы эл азыркыча айтканда кличкамын айтканбы, ошол өңүнө карап туруп айтканбы, Кызыл Акун деп аташты экен да. Ошол Кызыл Акундун баласы Кубат, Кубаттын баласы мен атым Сулайман. Ушул мына быйыл 69-га чыктым. Корду көргөзө башташканда балдарды көгөнгө байлап атуу, жана кыз-кыргындарды кордоо, аны өздөрүнө эркиндик бербей, өздөрүнүн закону баш ийрүү, ошондон көтөрүлүшкө эл чыдабаганда чыгат да. Көтөрүшчүлөр чек ара бекетин басып алып, андан ары ат башыны көздөй бет алышкан. Тарыхчылар ат башыга жөнөгөн топтун колунда союл, камчы, шылк этме сыяктуу куралдар болгонун жазышат. Аларды Чештөбөгө жакын жерде аскерлер алдынан тосуп, аеосуз жазалоо башталган. Менин атам Бакалбаев Ыбырай, ошол ак чубак көтөрүлүшүнүн активдүү катышчыларынын бири болгон. Мен мына кишинин айтуусу боюнча өз кулагым менен көп жолу уктум. Баягы заставаны, Чештөбөдөгү заставаны басып алабыз деп жолу болбой келип, кайра айылга келип, анан тамак ичип,
чогулуп турушканда атамдын бир тааныштары келип, списокто силер бар экенсиңер, бир 10-15 киши. Ошолорду бүгүн түнүндө кармайт, алып кетет дегенден кийин анан алар чогулуп туруп түнү менен. Ошондо тиги пограничтен, жаңгүчтөн болуп бир 15-20 кишидей чогулуп, аларды ошол биздин айылда Исмайыл Акын деген мергенчи, Имин Акын деген мергенчилер ошол мурда эле Кытайдан ашып кирип охота кылып жүргөн немелер сопровождение жасап, узатып. Анан ичкенин жолу менен өттүк дейт, көлгө түшүп, көлдү айланып туруп анан азыркы застава эмес, башка жерден анан Кытайга түнү менен кирип кеттик дейт. Көтөрүлүшчүлөр Кытайга 2 жол менен качкан. Биринчиси Абдылда Жаанбай уулу, Кулчун Өмүралы уулу жана Казыбек Мамбетимин уулу баштаган элдин тобу Башкелтебек коктусун өрдөп, 3 күндө Кытайдын Тоюн айылына аман-эсен жетишкен. Ал эми арпа жайлоосу аркылуу качкан элдин алдынан Аксайдын көк аргын тилкесинен кызыл аскерлер тосуп чыккан. Алар күнөөсүз элге ок жаадырып, 200дөй киши кырылган деген маалымат бар. Ошол эле учурда эл оозунда көтөрүлүшчүлөр ат башынын түштүк тарабындагы дээрлик бардык кокту колотторду аралап качкан деген кеп бар. Ашкарды көздөй бет алып качып чыкты самашып, Котондун журту калыс деп кадырлап келдик пан издеп. Ак шалдагы череке кайрылбады калыс деп жердеп келдик, бул жерде жет атаң өткөн тааныш деп. Ажалга бурсат бар болсо азапка не себеп пан издеп. Казалчы Казыбек Мамбетимин уулу ат башынан эл качты аттуу казалында айылдаштарынын ошол кездеги абалын кеңири сүрөттөгөн экен. Казалчы Оренбургтан сүргүндөн бошонуп, кичи мекенине кайтып келгенде ак чубак көтөрүлүшүнө туш болгон. Качкан эл менен Кытайга өтүп, бирок кийин аскерлердин колуна түшүп калган. Билбеймин элдин бир кезде бир Кудаяга жазганын кадыр алла биздерге кандай жосо баштады. Капкалуу коргон каланын кайрылбастан таштадык, сайылуу калды бактары саргайып өңдүн ачканы. Толтурган экен бир кезде толкутула бүгүн чачканы. Кытайга качкан элдин алды тосулуп, кырылган 200дөй адамдын ичинен 16 жаштагы Курман Акын аттуу тестиер гана жалгыз аман калган. Мен Курман Акындын кызы Курман Акынова Жумабү Мамбеталиевнамын. Курман Акын атам шырыктырын белин аштык дейт да, анан ашып, андан ардагы бир бел ашкандан кийин артыбыздан солдаттар келип жетти дейт. Жетип эле баарыбызды токтотуп, териктеп алып эле көп солдат экен дейт, бир 10 чукул. Келип эле токтотуп эле баарыбызды аттан түшүрдү дейт, дөөлөрдү токтотуп. Анан эле эркектерди түшүрүп, бир кырка тисти дейт. Анан тискенде ошондо бир 15-20 айтчу эле, ушундай киши экенбиз дейт эркектер. Анан мен эң аягында туруп калдым, мен 16 жаштагы бала элем деп айтат эле да. Анан баягы солдаттар тигиндей туруп, обочо туруп алып эле, баягы тисилген адамдардын барсын бир кылга атып чыкты дейт. Ошондо менин астымда 3 киши калган дейт катарында. Ошондо эле башым айланып эле кетти дейт, бир неме болуп. Ошон жыгылганымды бир билем, андан башканы билбейм деп айтчу эле да. Анан бир убакта эле ойгонуп, мындай көзүмдү ачсам эс алып, тирүү экенмин дейт. Мынтип кол башымды кармасам, баарысы эле жайында дейт. Анан турдум дейт. Турсам бирөө эле бостап ыйлап өкүрүп атыптыр дейт. Карасам, мындайраак жагында кишинин атын айтты эле, бирок мен унутуп калдым. А кишинин өлбөй турган жерине тийип калыптыр дейт да. Анан ушундай бакырып атыптыр дейт, кан кетип атыптыр дейт. Анан мындай карасам бүт эле жайнап эле жатат дейт сөөктөр. Анан баягы мен турганда эле тиги айланайын балам тирүүсүңбү деп эле ошентти дейт. Анан кел бери деп ошентти дейт. Анан мени тетирекке талдын түбүнө сүйрөп барып отургуз. Анан могу сөөктөрдүн баарысын эми чогулт. Баарысын таштуу жерде эле экенбиз, тоонун түп жагында болчубуз дейт. Анан
чоңдуктагы эми могу таштар менен бүт баарын корумда. Андан кийин анан мен тиги айткан жол менен кеткеним деп ошентип дейт. Кытайга качкан топтун ичинен аман калган Курманакун тоото шаралай качып, эски журтту пааналап күн кечирген. Атам баягы кайра барыптыр деп атпайбы, тиги айылына баргандан кийин анан бүт болгонун айтып, эмне кылганын, тигилерди корумдаганын, тиги ишин жөлөп койгонун баарын айтыптыр да, айткандан алардын тууган уруктары атам өзү тиги тойчуда 3 күн болуп калып, андан кийин айтылып атат, аналар барыптыр, барса ал киши өлүптүр, анан бирок ошо ит куш кичине тийип баягы эметип калыптыр дейт. Көтөрүлүштүн бирден бир жетекчилери деп айтылган Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умуралиев жана Сүйүндүк Турсундар жөнүндө сөз болот. Ыбрайым Тойчинов ушул архивдик маалыматтарда ушул нарында бир жооптуу кызматта, партиялык кызматта иштеген деп гана жазылат. Анан бул жерде да жок болуп атпайбы, мына көрүп атасыздар, ошентип эле айтылат, жооптуу кызматта иштеген деп. Аны командировкага жиберүү маселеси каралат. Анан ал ат которуп отуруп, ошол нарындан улам ат которуп отуруп, анан бир топ элди ушуреки өлүмдөн сактап калгандыгы жөнүндө эл оозунда да, бул эл оозунда айтылат. Ат башы көтөрүлүшү деп туруп, могу жерге кичинекей маалымат берип койгонбуз. Анан кийин бара кеңири жасалып кетет. Мына могу эки жерде Кыргызстан деген улут деген. Жаңгүч айылында туулуп өскөн Элимпоз Исмайыл Кадыровдун энеси да Көк Аргында кыргынга учураган элдин арасында болгон. Аркабыздан солдат келип калды дейт, жана энемдин айтканы боюнча деп атпаймынбы? Ошондо кышым бешиктеле дейт, Салиман. Энем көп айтып, Салимандын бешиги Көк Аргындын боюнда калган деп. Жанакы Чатыр көлгө куйган Көк Аргын деген суу бар. Ошонун боюнда баягы качып бараткан эл тамак ичип отургандан солдаттар кубалап жетип калганда, бир капталына жалаң эркектерди, бойго жеткен балдар, жаш балдар калыптыр. Анан жалаң улууларын бүт эле маңдайыбызга тишип туруп эле шырнап салды дейт. Анан калган элди болсо айдап келип, могул Орто Сырт жайлоосунда камап жатты дейт. Анан ошондо бул май айында болуп атпайбы? Анан май айында болсо бул ноябрларга чейин ошо жерде камап жатыптыр да. Анан мындай эле баягы майда чүйдө алачык балачык тийип алып эле ошо жерде жатышыптыр эми жайда. Анан мал салынан союп жеп ошентип эле жаткан экен. Анан мындай айылдан бастырып чыккан же бөлүнүп чыккан киши болсо чуу деген ок чыгат дейт. Көрсө кыргырда кайтарып жатышкан экен да. Ошон үчүн эч ким эч кайда кете албайт. Анан баягы күн сууктап, уже кыш түшүп келаткандан эми айылыңарга кеткиле дагы тынч жашагыла деп анан кой бериптир. Кытайга кире качкан элдин артынан кууп түшүп, аскерлер Кытайдын аймагына чейин кирип барып, көтөрүшчүлөрдүн кыйласын кармап кеткен дейт окуяны чоң аталарынан уккан айылдагы аксакалдар. Талай айтып, талай ыйлап калып, Кытайдан көргөн коруктарын көрүп, жетим бала болсо, карашкан тууган бүт аялдар болсо, чоң атамдын инисин Молду Акунду да ажерден агаңды таптап, ажерден да атып таштаса барып, эшин алдына сүйрөп чыгып атып тастаган экен, агаңды табасың, айтып калсаң деп туруп атып тастап басып кеткен экен. Эми башында бардык жерде эле өзүнүн элинен асып тосуп жүрсө кыйынчылык эле болду да. Элдери менен тааныш керек, ал жердин шартына көнүш керек. Ошол 3 жылдай абдан кыйналдык дейт. 3 жылдан кийин ага чейин бул сайдан да солдаттар келип жүдөтүп, алардан качып жүргөн учурлар болду дейт.
Көтөрүлүштөн 3 жылдан кийин тагыраагы 1934 жылы Казыбек Абдылда сүйүндүк башында турган кыргыздар 40 үйлүү киши 4 боз үй менен иледеги кыргыздарга өтүп кетүү үчүн Кашкардан чыгып, эки нарындын башы өзөнгө куушта өргүп жаткан жеринен советтик чек-арачылар кармап алган. Архивдик маалыматтарга ылайык, көтөрүлүштөн кийин 112 кишиге жогорку жаза берилген. Анын ичинен 9 адамга атууга өкүм чыгарылган. Кеңеш өкмөтүнө чыккынчылык кылган деп күнөөлөнгөн Абдылда Жаанбай уулу, Кулчун Өмүралы уулу, Абдуямат Атабай уулу, Кызылакун Молдояр уулу, Кожомбай Төлөмүш уулу, Ыбырай Токторбай уулу. Жаза өкүмү 1935 жылы 22 октябрда аткарылган. Бирок ал кайсы жерде болгону жана сөөктөрү коюлган жер тууралуу маалымат жок. Ал эми Кожомберди Кыдык уулу, Мойдун Малабек уулу Казбек Мамбетимин уулуна Орто Азия аскердик округунун сотунун атууга чыгарган өкүмү СССР жогорку сотунда кайра каралып, 10 жылга эркинен ажыратуу өкүмүнө өзгөртүлгөн. Бул 3 киши менен чогуу сот өкүмү чыккан Өмүралы Батырхан уулу, Аманкул Мураталы уулу, Касымалы Тазабек уулу, Кемелхан Таштан уулу жаза мөөнөтүн өтөө үчүн Өзбекстандагы түзөтүү лагерине жөнөтүлгөн. Мына бул болсо мен ушул Мавутамга менен окуп келгем. Ушул жакта Султамганы окудум, Маратча деп коет экен. Уйгур тамгасы, Кыргыз тамгасы ушуну менен 6-класста бүтүп келгемин. 1940 жылдардын этегинде СССР менен Кытайдын мамилеси өзгөрүп, 1955 жылы советтик консулдук кызматчылар Кытайдан СССРдин аймагына кайтууну каалагандар үчүн СССРден келген эмигрант экендигин тастыктаган күбөлүктөрдү беришкен. Ошентип 1955-1956 жылдары көтөрүлүштүн катышуучулары мекенине кайтып келе баштаган. Анан ал жерден мен төрөлүп, тоюнда төрөлүпмүн. Анан чоңоюп бир 3-4 жашка чыгып калган кезде анан уйгурлар менен тааныш болуп, атам энемдер тааныш күтүп алышыптыр. Биз жерден ошол жактан абакат кылабыз деп кыргыздын арасынан үстүн артыш деген жерге барып, анан ошол жакта жашап, анан ошол жактан анан мектеп жашына келгенде уйгур мектебинде окуп калдым. Эми 56-жылы кетме болдук деп эми Кашкарга топтоп анан машина күтүп бизди маштан ашык Кашкарда туруп калдык да. Бизди маштан кийин машина келип анан ага түшүп анан буякка жөнөттүк. Эмне машина? Штамповка ва илгерки зил деген машиналар ачык. Чүнкелген эмес. Ошолор менен келип арпага чыккандан кийин анан улуу акемдер арпаны көрүп калганда кайран гана арпа, кайран гана жерим дептим эле. Ырдап, көңүл ачылып ыйлагандар да болду. Ошол учурда атам бияктан эле 15 жашка чейин молдодон окуп билимдүү киши болгон. Аны бардык эле Кытайга барып келген кишилер билет. Анан ал киши ошол учурларда консулстводо секретарь болуп иштеп калган, катчы болуп иштеп калган экен да. Анан ошол учурда көп аталары өлүп калгандарды бирин туугандарына каттатып, ата-энеси өлүп калгандарды өзүнүн фамилиясына каттатып, бир топ кишилердин документин даярдап, ошолорду чогуу алып келген. Кээ бирөөлөр ошол биздин үйдө жашап жүрдү кийин деле. Уат атам ушул өзгө мындай эркин жүрө алган жок да, келгенден Совет өкмөтү тарагы жакты чек арадан нары
өтө алган жок. Зымга келсе зым бар болуп система деген. Андан нары кирген жок. Ушу ички жайлоолордо эле чарбанын малын багып эле ушул бизди багып чоңойтуп ушунча тарага жеткирди. Мына жерде чыккан көтөрүлүш жөнүндө Ат баш районунун Ачык Айыңды айылынын тургуну, согуштун эмгектин ардагери 77-де карыя Мырзалиев Абтагалы 96-жылы 12 октябрда мындайча айтып берген эле. Бул трагедия совет мезгилинде жаап жашырылып, ал тууралуу ачык сүйлөөгө тыюу салынган. Азыркыга чейин архивдеги айрым маалыматтар ачыкка чыга элек. Эгемендик келгенден кийин гана акырындан айтыла баштады да. Мына алгачкы жолу ушуну жанакы тарых китептерине кичинеден бир сүйлөмдөн, жарым сүйлөмдөн кире баштады. Өскөн Осмоновдун китебине, жана башка тарых китептерине кире баштады. Анан моорекил энциклопедияларга биринчи жолу мен жаздым да, кыскасы. Мына Кыргыз тарых энциклопедиясына, моорекил Кыргызстан деген энциклопедияга мына моорекилде. Анан Атбашы району деген энциклопедияга биринчи жолу бул Ат башы көтөрүлүшүндө маалыматтарды мен бердим. Ырасында эле бул окуяга тарыхый жана укуктук баа али күнчө берилелек. Мындан 2 жыл мурун гана казалчы Казбек Мамбетимин уулун жогорку сот толук актаган. Акындын ысымы Ат башыдагы айылга, мектепке берилген. Эл журт жөн эле Казбекти ооз эки актап коюшту да. Анан мен ушуну мыйзамдуу түрүнө аягына чыгайын деп аттанып, илгерки чоңдордун убагында дагы биздин ушул ГКМБга арыз жазып, ушул кишинин маселесин карап бергиле деп далай эмгек кылдык. Ошондо Мамбетимин уулу Казбек 94 жылдан кийин элге аралашып, аты элге таанылып, жарык дүйнөгө кайра жаралды десек болот да. Эми мындайча айтканда 1 кылымдан кийин кайра атабыз ушул өнөрпоздордун арасына кошулуп атат да. Бул дагы чоң эмгек. Акчуак көтөрүлүшүнүн түз күбөлөрүнөн бирин серин эле киши калган. Көтөрүлүшкө чыгып кийин аеосуз жазаланып, сүргүнгө айдалгандардын урпактары бул окуялар терең изилденип, тарыхый баасын алса дешет. Нукра таза архивге киргизбей атканда эми балким да доступ болуп кирип калар. Кирип калса анан кандай болгону белгилүү болот да. Анан жазылса тарых болот. Ушул чоң үркүнгө деле, орто үркүн деле, айрыкча орто үркүн менен кичи үркүн моорекил. Актуунун көтөрүлүшү менен Мөндүрүптүн көтөрүлүшүнө толук баа бериле элек да. Тарыхый өңүттөн, илимий өңүттөн эч мындай баа бериле элек. Бай эл оосунда эле айтылып келет да. Совет доорунун алгачкы жылдарында Кыргызстандын аймагында Акчуак окуясы сыяктуу ондогон көтөрүлүштөр болгон. Большевиктердин кулакка тартуу, коллективдештирүү сыяктуу саясаты көп учурда өтө катаал мүнөзгө ээ болуп, жазалоо, коогун сүргүн менен коштолгон. Ага нааразы болгон эл ар кандай формада каршылык көрсөтүүгө аргасыз болгон. Мен сыяктуу бала кезинен ушундай окуяларды угуп, бирок чын бышыгын билбей эр жеткен миңдеген муундаштарым азыр тарых чындыгын билүүгө ынтызар. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.